Vektorlardan көбөйтүүсүнүн экинчи жолу болсо векторное умножение деп аталат. Бул умножениянын көрсөтүш үчүн эки вектордун ортосуна x намгасын коесуңар. X бирок кичинекей керек. Өзүнүн аты айтып тургандай эле, бул көбөйтүүнүн результаты с вектор болуп чыгат. Скалярный умноженияныкы скалар болот результаты, векторный умноженияныкы вектор болот. Бул вектордун с векторунун магнитудасын силер бул формула менен таба алсаңар болот. Эгер альфа бурчун кантип табасыңар? Эгерде биринчи А жана Б векторунун куйруктарын бир салсаңар, экөөнүн ортосундагы кичинекей бурч ошол альфа бурчу болот. А бирок с векторунун направлениясын болсоңор, силердин правило правой руки менен табасыңар. S'нын направлениясы А векторуна дагы, Б векторуна дагы перпендикулярный болот. Аны табыш үчүн мына эгер силер Аны Бга көбөйтүп жатсаңар, анда 4 бармагыңызды Анын направлениясына коесуңар. Мына мисалы бул жерде мына 4 бармагыңарды Ага каратасыңар. Эми оң колуңардын 4 бармагын Ага караттыңар векторду. Эми Б векторуна карата бурай баштайсыңар. Эгер бурап көрсөңөр колуңарды, анда сиздин баш бармагыңар кайсы жерде көрсөтүп калат? Ошо с векторунун направлениясын көрсөтөт. Биздин случайда с вектор кайсы жерге карайт экен? Бизден алыстайт экен с вектору. Аны белгилеш үчүн эмне кылабыз? Тегерек кылып, ортосуна крест тартып коебуз. Эгер силер Б векторун А векторуна көбөйтөм десеңер, анда уже силерде с чыкпайт, уже минус с чыгат. Бул көбөйтүүнүн результаты.